Назарыңыздарда Атаминин маркетинг планы сіздерге түшүндүрүп берет жылдыз чебери Махабат Абдылдаева. Адегенде Атамин эмне экенин билип алсак, бул кадимки эле интернет дүкөн. Сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарда интернет дүкөндөр менен күндө эле жолугушуп жүрөсүздөр. Мисалы Пиндодо, Озон, Валберис, Тему деген сыяктуу магазиндерди билесиз, уккансыз жана сатып алгансыз. Атамин деле ошого окшогон интернет дүкөн, бирок мында айырмасы бар. Биринчиден, Атаминдеги товарлардын сапатына ошо магазиндин ээси жооп берет. Эң жогорку сапаттагы товарларды эң төмөнкү баада ала аласыз. Экинчи айырмасы, бул жакта кардарлар жеке эле кардар болуп товар сатып алып акча гана коротпостон партнерлук программага катышып акча тапса болот. Атаминин өзүнүн тармактык маркетинг элементтери менен иштеген өзгөчөлүгү бар. Ал башка тармактык маркетинг компанияларынан кандай артыкчылыктары бар? Биринчи кезекте катталуу акысыз. Товар сатуу милдеттүү түрдө эмес. Сиз өзүңүздүн каалаган убакта эмне керек болсо ошону сатып алып эле бизнес жүргүзсөңүз болот. Эгерде сиз иштебей турган болсоңуз деле, албетте Атаминде катталуу бул абдан жакшы. Себеби дегенде сиз жакшы сапаттагы товарды 10-15% скидка менен аласыз жана өзүңүздүн сатып алууларыңыздардан бонустарды аласыз жана айлык болуп да чыгып берет. Атамиде сиз ошол жакта катышканыңыз үчүн старттык пакет талап кылынбайт, каталог жабуу талап кылынбайт, бал күйүп кетпейт. Балды топтоого убакыт чектелген эмес. Ошондой эле чексиз бинардык система, бул болсо өзүңүздүн эки веткаңыздан качандыр бир убакта лидерлер чыгышына мүмкүнчүлүк берет. Аккаунт 3 муунга берилет. Тереңдиктеги балдар кыскарбайт. Канчалык тереңдикте болбосун, эгерде кардар товар сатып алган болсо, анын алган товардын балы сизге өзгөрүүсүз келип түшөт. Тереңдиктеги баардык катталгандар жеке өзүңүз катталгандай болуп эсептелинет. Ошондой эле сиз бул Атамин менен дүйнөлүк бизнес жасасаңыз болот. Сиз дүкөндүн партнерлор түзүмүнө кирдиңиз. Сизди бирөө каттады, спонсоруңуз, спонсор каттады деп коелу. Анан кандай чечим чыгарасыз, ал сизге байланыштуу. Сиз жакшы баада 10-15% арзандатуу менен товар аласызбы? Же эч кандай акча коротпой туруп, ушул дүкөн менен партнер болуп, акча тапкан ишкер болосузбу? Чечим сиздин колуңузда. Ошентип сиз ишкер болууну кааладыңыз дейли. Эми кантип ишкер боло аласыз, кантип киреше ала аласыз? Ал үчүн сиз болгону дүкөнгө кардарлардын базасын түзүп бересиз. Бул жака сөзсүз түрдө эле иштеген адамды чакыруунун кереги жок. Мынакей сизде 2 линия болуп катталып жатат кардарлар. Алардын арасынан мына буга окшогон жөн гана кардарлар болушу мүмкүн. Булар өзүнүн сатып алууларын ошо 10-15%га арзан алгандыгына ыраазы болуп, сиздин клиенттик базаңызда өздөрүнүн сатып алууларынан ар кандай скидкаларга ээ болушат, ар кандай акцияларга ээ болушат жана өздөрүнүн сатып алууларынан дагы айлык чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми алардын арасынан ошо сиздей болуп бизнес жасагысы келген адамдар да болушу мүмкүн. Мына аларга окшогон. Алар албетте сизге окшоп 2 клиенттик база түзө башташат. Ошентип сиздин клиенттик базаңыз чоңое баштайт. Канчалык сиздин клиенттик базаңыз чоң болгон сайын, ошончолук сиздин кирешеңиз дагы көбөйөт. Дүкөндө товардын 2 көрсөткүчү бар. Биринчиси балы, экинчиси баасы. Мисалы, могу жерде BB крем турат, бул 700 сом баасы. Катталгандар үчүн 700 сом. Катталбагандар үчүн албетте мындан кымбатыраак болот. Ал эми балы болсо 3000 бал. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул балга байланыштуу биздин бизнес жүрөт. Эми бизде ошол балдардын өтүшүнө жараша, балдардын чогулушуна карата кандай акча алабыз, мен ошону түшүндүрүп берейин. Сизде 2 клиенттик база бар деп атпайсызбы? Мондай сол жак жана оң жак 2 клиенттик база болот. Мына ушул клиенттик базадан сиз кантип комиссия ала аласыз? Мисалы, бул киши бир BB крем алды дагы 3000 балга ээ болду. Бул 3000 бал ал кишинин өзүнө да эсептелинет жана сизге групповой бал болуп эсептелинет. Анын астындагы адамдардын баардыгы ар нерсе алып жатат.
бири шампунь алды, бири болсо витамин алды, бирөө рамион алды, бирөө кофе алды. Мына ушул товарлардын баардыгынын тең эле өзүнүн балы болот. Мына ошол балдын баардыгы суммироваться этилип эсептелинип турат. Система тарабынан эсептелинип турат. Качан сиздин сол жагыңыз жана оң жагыңыздан кардарлардын чогулткан балы 300.000 бал болгондо эки жагыңыз тең сизге айлык чыгат. Бул айлык бизде степ деп эсеп айтылмакчы. Эң эле кызыктуусу бул жерде карасаңыздар, мына бул жагыңыздар группалык балы 300.000ге толду деп коелу. Ал эми бул жагыңыз 300.000ге жетпей турат. Мына ушул нерсени сиз өзүңүздүн жеке балыңыз менен да толтуруп коюуга болот. Мисалы сиз 50.000 бал өзүңүздүн жеке балыңыз бар. Бул өзүнчө бир резервдик капчыкта сакталат дагы. Жетпей жаткан жагыңызга ошол 50.000 бал кошулуп кетет дагы. Ошентип стебиңиз жабылып калат. Биздин өзүбүздүн жеке сатып алууларыбыз менен дагы айлыкты ушинтип алууга болот. Мисалы сиздин өзүңүздүкү 300.000 бал бар болгон болсо, резервдик балга сакталган болсо, бир жагыңыздан, мисалы бул жагыңыздан же болбосо бул жагыңыздан 0 болуп турган күндө ошол өзүңүздүн жеке балыңыз ошол жака эсептелинет дагы, сизге айлык чыга берет. Эми ошол стептен айлык кандай чыгат? Сүрөттө көрсөтүлгөндөй же 1350 сом алышыңыз мүмкүн, же 4050 сом алышы мүмкүн да. Кандайча, айырмасы кандай? 1350 сомду кандай убакта аласыз? Мындай карасаңыз эки окшош эле болуп турат 300.000 балдан. Бул болгону сизде соода өкүлү жана агент деген сиздин дистрибьютордук деңгээлге жараша болот. Соода өкүлү бул ким? Соода өкүлү бул жеке балы 10.000 бал болгон киши. Жеке балы 10.000 бал болгондо 10.000 бал деген өзү канча сомдун товары? Примерно 2.000 сомдун товары. Ошо 10.000 балга ээ болгондон кийин, сиз лично өзүңүз ээ болгондон кийин сизде ушул группалык товар айлантуудан акча түшө баштайт. Эгерде 9.000 эле бал же 8.000 андан ылдый болгондо сизге группалык бал чогулбайт. Ошол себептүү 10.000 балдан ашыруу сиз үчүн өтө маанилүү. 10.000 балдан ашкандан кийин сизде соода өкүл деген наам аласыз дагы. Ар бир 300.000 бал сайын сизге 1350 сом түшүп турат. Бул жакта товардын балы биз накопительный деп айттык, чогулат деп айттык. Сиз 10.000 бал боюнча эле тура бербейсиз. Ар нерсе алышыңыз мүмкүн. Эртең шампунь аласыз, бүрсү күнү щетка аласыз, анын аркы күнү дагы бир нерсе аласыз. Бул дүкөнгө толук кандуу кардар болосуз дагы. Ошол балыңыз чогулуп отуруп 300.000 балга жеткенде сиз агент статусуна ээ болосуз. Агент статусуна ээ болгондун кандай артыкчылыгы бар? Бул наамдар негизи соода өкүлү, агент кандай болбосун, бул бир берилгенден кийин кайра артка кайтарылбайт. Компания өчүрүп койбойт, ошол боюнча каласыз дагы. Ошол сол жак, оң жак бутаңыздан мындай 300.000 бал өткөн сайын мурдагыдай 1350 сом эмес, 4050 сомдон ала баштайсыз. Башкача айтканда 3 эсе көп аласыз айлыкты. Ошол себептүү бизде агент болгон өтө маанилүү. Бул дистрибьюторлук деңгээлдер деп аталат. Бизде 5 дистрибьюторлук деңгээлдер бар. Ушул дистрибьюторлук деңгээлге жараша сизге айлык чыгат негизинен. Мынакей караңыздар, биринчи строчкада турат, соода өкүлү 300.000 бал, агент 300.000 бал деп турат. Эки жагы окшош эле болуп турат экөөнүкү. 300.000 болгон сайын же 1350 сом чыгат деп атабыз, же 4050 сом чыгат деп атабыз. Мына 300.000 убакыттын өтүшү менен күнүгө келе баштайт. Күнүгө чыга баштайт дагы. Сиз күнүгө 4050 сомдон ала баштайсыз. Жана убакыт дагы өтүшү менен албетте кирешеңиз чоңое баштайт. Эки жагыңыздан өткөн товар айлантуу мурдагыдан да чоңое баштайт дагы. Күнүгө 8.000ден, 16.000ден, 24.000ден, 40.000ден, 67.000ден жана эң чоң степ 81.000 сомго чейин күнүгө алсаңыз болот. Бул степ айлыктын биринчи түрү. Сиздерге айлыктын биринчи түрү түшүнүктүү болду деп үмүт кылам. Эми айлыктын экинчи түрү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бизде айлыктын 4 түрү бар. Биринчи түрүн айтып кеттик, бул стептер. Экинчи түрү бул лидерлик айлыктар, рангтык тепкичтер деп коет. Бул статус жапканда келет. Бизде 7 рангтык тепкич бар. Бул соода чебери, бриллиант чебери, шарон роза чебери, жылгыз чебери, роял, краун жана империал чебери. 7 гана рангтык тепкич бар. Бул нерсе болсо биздин максаттын ылдам ишке ашышына аябай жакшы жардам берет. Көп жайнаган
ранг эмес, жетөө гана. Бул нерсени биз пландап жүрүп отуруп, орто эсеп менен 6-7 жылда жаап бүтүп койсок болот. Эми эң биринчи ранг бул соода чебери, эң ылдый жакта турат, көрүп атасыздар. Соода чебери. Бул кандай болгондо соода чебери болобуз? Соода чебери болуш үчүн бизде чеберлик период деген түшүнүк бар. Чеберлик период бул 15 күн аралыгында эсептелинет. 1-нен 15-ине чейин жана 16-сынан 31-ине чейин чеберлик периоддор эсептелинет. Башкача айтканда, 1 айда 2 период бар. Ушул 2 периоддун биринде соода чебери даярданып, 2 бутагынан определенный бир товарооборот өткөргөн болсо, ошондо соода чебери болот. Соода чебери болгондо кандай балл өткөзүү керек? Бул эки жагыңыздан 2,5 миллион баллдан өтүш керек 15 күндө. Бул башкача айтканда 8 степ да. 8 степ. Мына биз муякта айтып кеттик го. 300 миң балл деп. Ошол 300 миң баллдан 8 жолу өтүш керек да. 2,5 миллионду бөлсөңүздөр 300 миңге 2 миллион 400 почти 2,5 миллион болот. 8 степ жапканда 8 стептин айлыгы 32.400 сом болот. 8 стептин акчасын аласыз. Жана соода чеберин ушу 15 күндө жапканыңыз үчүн компания тарабынан 27 миң сом чеберлик айлык берилет. Бул чеберлик айлык. Айлыктын экинчи түрү да. Ошентип жыйынтыгында 15 күн аралыгында сиз 60 миң сом айлыкка ээ болосуз. Эгерде сиз соода чеберин биринчи жолу жапкан болсоңуз, биринчи жолу жапкан учурда 32 миң сом плюс белек берилет. Бул бир жолку сыйлык. Ошентип жалпы биринчи жолу соода чеберин жапсаңыз, эң биринчи жолу тапканда 15 күндө 92 миң сом табасыз. Бул белек деп айтып атпайбызбы? Белек бул Атоминин 3-чү сыйлыктары. Соода чеберин айтып кетсем, могу жерде 120 миң сом примерно айына тапса болот. Андан кийинки ранг, мынакей бул тепкич боюнча алганда бриллиант чебери деп турат, бриллиант чеберин кантип жабабыз? Ошо бриллиант чеберин жапканда эле үйрөтүп коелу, дальше бардыгы эле ошого эле окшош болот да. Мынакей бриллиант чебери эмне кылат? Ошол эле чеберлик периоддо 1-нен 15-ине чейин жана 16-сынан 31-ине чейин бриллиант чебери астынан 2 жагынан соода чеберин чыгарат да. Көрдүңүздөрбү? Мына караңыздар, соода чебери биринчи ранг бул товар айлантуу менен эсептелинет. Товар айлантуу менен. Ал эми экинчи ранг болсо, бул лидер чыгаруу менен эсептелинет да. Лидер. 2ден соода чеберин чыгарганда сиз бриллиант чебери болосуз да. Ошондой эле бриллиант чеберинин орточо айлыгы айына 300 миң сом болот. 300 миң сом. Ошондой эле биринчи жолу бриллиант чеберин жапканда сыйлык 96 миң сом плюс алат. Орточо айлыктарды мына ушул жерден байкасаңыздар болот. Бул жерде биринчи статустан баштап көрсөңүздөр болот. Мынакей, биринчи соода чеберинин орточо айлыгы айына 100 миң сом. Экинчи статус бриллиант чеберинин орточо айлыгы 300 миң сом. Үчүнчү статус Шарон Роза чеберинин айлыгы 700 миң сом. Төртүнчү статус Стар чеберинин айлыгы орточо эсеп менен 1,5 миллион сом. 5 миллион сом, 8 миллион болуп туруп, эң жогорку тепкичке жеткенде 15 миллион тегерегинде айлык алсаңыз болот. Биз жана 3-чү айлыктын түрүн айтып кеттик, бир жолку берилүүчү белектер боюнча. Биринчисин айттык, соода чебери 32 миң сом алат, бир жолку айлыгы, бриллиант чебери 96 миң сом алат. Бул айлыктан тышкаркысы. Ошондой эле 3-чү статус бар, Шарон Роза. Бул Шарон Роза деле ошо бриллиант чеберине эле окшош. Мисалы, мына бриллиант чебер биякта астынан 2 соода чеберин чыгарып атпайбы? Ал эми ошол эле адам кийинчерээк ушул эле адамдарды же башкаларды болобу астынан 2ден ошо бриллиант чыгарган болсо, 2ден бриллиант чыгарган болсо, ал Шарон Роза чебери болот. Бардыгы эле ушундай кайталанып кете берет. Мисалы, жылдыз чебери астынан 2ден 2 жагынан Шарон Роза чеберин чыгарат да. Бардыгы дальше ушундай эле кайталанып кете берет. Эми Шарон Роза чеберин мынакей бир жолку айлыгын көрсөтөлү, белегин. Ошо Шарон Розадан баштап саякаттар башталат. Ошо калган уровень бардыгына саякаттар. 2 кишилик, 4 кишилик ар кандай саякаттар берилет. Суммасы миллион сомго чейин. Шарон Роза чебери ошентип бир жолку айлыгы 127 миң сом, бир жолку белеги жана саякат болуп аткан болсо, андан кийинки статус, мисалы, жылдыз чеберинин бир жолку белеги 630 сом жана 4 кишилик саякат.
Андан кийинки статусту караңыздар. Краун чебери. Бул дагы 4 кишилик саякат, машинанын арендасы жана 3 миллион сом акча каражаты берилет. Мына ушундай көрдүңүздөр, бир жолку сыйлыктарды жөн эле мындай карап алсаңыздар болот. Мисалы мынакей 63 миллион сом, машиналар 4 миллиондук, 5 миллиондук машиналар. Акыркы статуста аябай жакшы, мисалы ассистенттин айлыгы төлөнөт, шофёрдун айлыгы төлөнөт, офистин арендасы төлөнөт. Мына ушундай сонун привилегиялар бар. Мына ушул 7 статусту биз 7 жылдын аралыгында чыгарсак болот. Албетте ага чейин деле 7 жыл бою акчасы жок отура бербейбиз. Ага чейин мисалы 100 000 сом, 300 000 сом айына, 700 000 сом, 1,5 миллион сомдон таба беребиз албетте. Ошентип орто эсеп менен 7 жылдын аралыгында биз айына 150 000 долларга жакын айлыкка чыксак болот. Эми сыйлыктын 4-чү түрү бар. Бул ким? Бул Atomy борборунун жетекчиси. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул офистин жетекчиси. Офиске товар келет билесиздер. Ошол товарлардан PVCнен 6% компания ошол борбордун жетекчисине төлөп берет. Бул ошол борборду иштетүүгө, арендасын төлөөгө, ишин жүргүзүүгө берилчү жардам. Эми биз эмне кылабыз? Биринчиси, албетте биринчи кезекте өзүбүздүн жеке кабинетибизди ачып, ал жактан соода кылып, ал жакка толук кандуу кардар болуубуз керек. Жана ошол сапаттуу продукцияны колдонуп, башкаларга да айтуубуз керек. Аларга, башкаларга продукциянын сапатын жана бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуубуз, айтуубуз керек. Ошол адамдардан биз андан кийин структура курубуз керек да. Структура куруп, бардыгын адамдарды өзүбүздүн клиенттик базабызга кошуп, аларды дагы лидерлерге айлантуубуз керек. Ал эми 4-чүсү болсо, ошол чөйрөгө кирип, өзүнчө чөйрөгө, атмосферага киришибиз керек. Ийгиликтүү чөйрөдө болуп, алардын семинарлары бар, ар кандай турлары бар, саякаттары бар, путевкалары бар, өз ара движухасы бар. Мындайча айтканда, ошол движуханын ичинде активдүү жүрүшүбүз керек. Мына ошондо маркетинг планда берилген эң сонун айлыктарга чыгып, көңүлдүү жашоодо болосуз. Чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүзгө. Сиздер менен болгон Жылдыз чебери Махабат Абдылдаева.